саламатсыңар балдар. Кыргыз тили сабагыбызга кош келипсиңер. Анда биз бүгүн силер менен өтүлгөн темалардын негизинде көнүгүү иштейбиз. Бүгүнкү биздин көнүгүүбүз бул текст жеңи жок деп аталат. 139 көнүгүү балдар. Алгач ушул сабагыбызды баштаардын алдында бүгүнкү сабакка төмөнкүдөй максат коюп алабыз. Берилген тексттин мазмунун толук түшүнөбүз. Жаңы сөздөрдүн маанилерин өздөштүрөбүз. Текст боюнча берилген суроолорго жооп берип, өзеки тексттин мазмунун айта алабыз. Сөздөрдү муундарга туура ажыратып, түрлөрүн аныктайбыз. Сабаттуу жазууга, адабий тилдин нормасында сүйлөөгө көнүгөбүз. Эне тилибизди сүйүп, кадырлоого багыт алабыз. Анда балдар, текстке көңүл буралы, жакшылап текстти угуп тургула балдар. 139 көнүгүү жеңи жок тексти. Жеңи жок өз аты өтө. 1860 жылы Көкө деген кедейдин үй бүлөсүндө туулган. Ал жаш кезинде эле ата энеси дүйнөдөн кайтып, жетим калат. Аксыда тайкелеринин колунда жүрүп, молдодон окуп, кат тааныйт. Колуна комуз алып ырдай баштайт. Бир күнү Нурмолдо аттуу ырчы менен беттешип, анын шаштысын кетирет. Эки жеңи жок кемселинди кийген жаш жигитти ырдаганына эл таң калат. Ошондон баштап өтө жеңи жок атыгып кетет. Жеңи жок айтышта эч кимден жеңилбеген чоң агым болгон. Аалам, жер, суу, табият, түбөлүктүү турмуш жөнүндөгү ырларды анын улуу ойчул экенин далилдейт. Ал 1919 жылы каза болгон. Тексттеги эми балдар, силерге түшүнүксүз болгон айрым сөздөрдү биз кайталап алалы. Дүйнөдөн кайт, умереть. Тайкелеринин колунда, у своих дядей по матери. Каттааны, быть грамотным. Беттешүү, состязание. Эми акындын өмүр жолу боюнча жазылган тексттеги суроолорго жооп берүүгө аракет кылып көрөлү. Акындын аты эмне үчүн өзгөргөн? Эсиңерде бар болуш керек. Биз кыргыз адабиятынан да өткөнбүз жеңи жоктун өмүр жолун. Ойлонуп көргүлө. Албетте, акындын аты Нурмолдо менен айтышкандан кийин, эки жеңи жок кемсил кийип айтышкан үчүн элди таңдандырып, ал жеңи жок атыгып кеткен. Аксыга эмне үчүн келген? А. Жагып калгандыктан, Б. Ташкара бийдин залимдигинен, В. Тайкелери чакыргандыктан, Г. Достору менен уруша кетип. Ойлонуп көрөсүңөр, эмне үчүн аксыга келген эле? Силерге белгилүү болгондой эле, Ташкара бийдин залимдигинен аксы тарапка ооп келүүгө аргасыз болгон, тайкелери жакка. Жеңи жок кайсы жылы туулган? Эсиңерде болсо, жеңи жок 1860 жылы Таластын Сары Көбөн деген айылында туулган. Эми балдар, тексттеги сөздөрдөн бир муунду сөздөрдү өзүнчө, эки муундууну, 3 муунду, 4 муунду жана 5 муунду кылып туруп, ар бир сөздөрдү өз-өзүнчө бөлүп, көчүрүп жазып чыгасыңар. Мен силерге мисалын көргөзүп берейин, үлгү кылып, жакшылап көңүл бөлүп карап тургула. Бир муунду сөздөр деп жазасыңар дагы, анан кийин кош чекит коюп туруп жазабыз. Мисалы, мен тексттен алдым өз жабык муун. Эки муунду сөздөр деп дагы жазасыңар. А, Т. А ачык муун, Т жабык муун. Үчүнчү, 3 муунду сөздөр. Ке, дей, дин. Ке ачык, дей туюк, дин туюк. Кийинкиси 4 муунду сөздөр. Жеңилбеген. Ж ачык, ңил туюк, Б ачык, ген туюк муун. 5 муунду сөздөр жазасыңар. Алтымышынчы. Ал жабык, Т ачык, М ачык, шын туюк, Ч ачык. Мына ошентип, мен азыр бирден гана мисал келтирдим. А силер болсо бир муунду сөздөр деп туруп, ошол текстте канча бир муунду сөз болсо ошонун баарын жазабыз. Эки муундууну да издеп таап жазасыңар. 3 муунду. Айтор тексттеги бардык сөздөрдү ушул муундарга ажыратып, толуктап жазып чыгасыңар балдар.
мына балдар ошентип биз жеңи жок текстин менен да түшүнүп таанышып, андан кийин муундарга дагы ажыратып алдык. Эмесе үйгө тапшырма алып алгыла. Үйдөн силер 3 сүйлөм түзөсүңөр. Андан кийин ошол сүйлөмдөгү сөздөрдү муундарга ажыратып, кайсы муун экендигин аныктап, азыркы көнүгүү сыяктуу кылып жазып келесиңер. Ушуну менен сабагыбыздын соңуна чыктык. Сабак силерге жеткиликтүү болду деп мен ойлоймун. Кийинки сабакка чейин жакшы тургула.